кечээ сентябрда 2019 сентябрда 16 сентябрда катуу уруш болду коңшулаш Тажикстан мамлекети менен. Ошондо ушунчалык кайгылуу окуялар болду. Ошондо биз абдан кыйналдык да. Мугалим мен болуп иштегениме 10 жыл болду. Бу жерде иштегениме. Анан мен өзүм башталгыч классмын да. Биз бирок өрт боюнча баягыдай жол коопсуздугу боюнча, жер титиреген боюнча эле айтып беребиз да. Мына атышуу боюнча даже мен өзүм дагы билген эмесмин да. Анан кийин ошондо кыйналып калдык да, бардык балдарчы. Бардыгы ар жака тарап качып кетти да. Ушундай согуш кайра кайталанбаса деген ойдомун да эми. Ушу чек араны биз көчүп кетсек, биз азыр сактап турабыз да, ушу чек араны ушу жерде жашоочулар сактап турат. Эгер биз көчүп кетсек, тез эле тажиктер ээлеп алышат да, ушу кыргыздардын жеринчи. Ушу чек араны менин оюм эми тезирээк чечип берсе деген ойдомун да чоңдорубуз. Эч кимге ушундай күндөрдү салбасын. Биз өтө кыйналганбыз да. Ошол күнү эстегим да келбейт. Балдарым чалып тезирээк келиң деди. Келсем балдарым үйдө жок экен. Бардыгы качып жокор өйдө жака кетиптир. Аркасынан барып, эми жетсек балдарыма жетип, үстүбүздө катта чоң канал бар да, ошол каналдын алдына барып, балдарымды жерге коопсуздуу жай деп, жерге апарып бекинип турдук. Каналдын ичинде суу бар эле. Балдарым ыйлап, катуу ок атышы болгон үчүн каяктан чыкканын сезбей калдык. Баары жоктон эле ок атылып келе берди. Көчүп кетиш ой пикирге келип калды. Көп адамдар көчүп жөнөп жатат. Шуну менен биз катуу койдо турабыз, бири-бирибизди көчпө деп. 16 сентябрь күнү кыргыз-тажик арасында чек ара чечилбегендиги үчүн уруш чыгып, ошол жерде жарадар алдым. 16 сентябрь күнү 7:30 атышуу болду үйүмдүн алдында. Ошондо кызым кошуналар менен качып бир сайда жашын отурган жерибизден октун осколкалары тийди мойнума. Азыр эми абалым жакшы эле, бирок ошо колум кичине жаракат алган, мындай жаны жок да, өзүн көтөрбөйт. Бирок кыймыл аракети бар, орууду, ысык суукту сезет. Бизде максат айылында делимитация, демаркация маселеси чечилбегендиктен биздин айылыбызда жыл сайын жер талаш, суу талаш, жайы таштанды маселесинде бир топ чыр-чатак кыйынчылыктар, конфликттер болуп турат. Былтыр 2019 жылы 16 сентябрь күнү тажик-кыргыз ортосунда такталбаган жерде тажик тараптан мыйзамсыз курулуш иштерин куруп, токтот дегенге карабастан токтотбостон атайын даярданышып, ушундай ок атышуу болуп кетти. Ошондо биздин жарандарыбыз эч кандай эмеге даяр болбогондуктан бардыгы туш тарапка качып, жашоочуларыбыз башка айылдарга көчүп кеткенге мажбур болушту. Ошого карабастан биз элибиз менен ушундай эртеси күнү айыл-айылдардан кайра патриоттуулук сезим менен бардыгыбыз көчүп келип, өзүбүздүн айылыбызга көчүп келишип, ушундай желегибизди желбиретип, бүгүнкү күндө толугу менен жашап жатабыз.